Казакстанда аккумулятордук электровоздор чыгарылат. Ваптек дүйнөлүк транспорт жана логистика тармагындагы алдыңкы компания. Ал өлкөдө жашыл энергетика тармагында заманбап темир жол транспортун курууга даяр. Учурда долбоор иштелип жатат. 2026 АКШда биринчи жолу экологиялык жактан таза унаа өндүрүлөт. Жакында аны Казакстанга жайгаштыруу пландалууда. Right now, Wabtec is finalizing the design. Ваптек азыр долбоордун дизайнын аяктоо алдында турат. Анан кийин өндүрүштү баштайбыз. Алгачкы аккумулятордук электровозду 2026 АКШда чыгарабыз деп ойлойм. Кийин өндүрүштү локомотив заводубузга көчүрөбүз. Ошондо бул экологиялык таза жана заманбап өнүм Казакстанда да чыгарылат. Needs of KTZ in the future. Мындан тышкары америкалык компания Астанадагы заводдун өндүрүштүк кубаттуулугун кеңейтти. Быйыл ишканада 90 локомотив чыгарылды. Бул былтыркыдан 2 эсе көп. Жакында Нью-Йоркто президент Касым-Жомарт Токаев менен жолугушууда Ваптек компаниясынын башкы мүдүрү Рафаэль Сантана өзүнүн планы менен бөлүшкөн. Ага ылайык Казакстандын транспорт логистикалык тармагына $1 миллиард инвестиция салуу мерчемделген. One of the projects within those investments would be that Wabtec is planning to Бул инвестициялардын арасында көптөгөн уникалдуу долбоорлор бар. Алардын бири Казакстанда инженердик борбор ачуу. Ал локомотивтерди техникалык жактан тейлөө жана монтаждоо боюнча алдыңкы борбор болот. Биз Казакстан менен көптөн бери өнөктөшпүз. Компания Казакстанда инвестиция үчүн эң ыңгайлуу шарттарды жакшы билет. Бул Казакстандын дараметин жогорулатып, жалпы региондогу абалды жакшыртаарына ишенебиз. Ошондуктан биздин компания бизнес пландардын борбору катары Казакстанды тандап жатат. Wabtec chose Kazakhstan as a hub for its future business operations.